Талабек Умукевич, айтсаңыз, аномальный кыш болгондо перерасчеттор боюнча расмий массалык маалымат каражаттарынан айтылды эле, канча жаран кайрылды эле? Бүгүнкү күндө бир 400-450ге жакын квартира кайрылды окшойт. 450 адам кайрылды? Квартира. Заявительдер. Ошондо канча перерасчет, канча адамга кылып 450дө канча суммага перерасчет кылып бердиңер эле? Азыркы күнгө чейин перерасчет болуп атат. Мен Сумма примерно канча болду билесиздерби? Мындай да, бизде жылуулук 1 жылдын ичинде төлөп бүтөт. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин перерасчет болуп атат. Келечек потреблениянын эсебинен кылып атасыздар. Эгерде сизге керек десеңиз, мына 1-июлга биз списогун чыгарып беребиз. Азыр дагы эле перерасчет болуп атат. Анткени кайрылгандардын заявлениясы бар. Ошо бойдон баягы жылуулук бүткөндөн кийин. Бирок ошол убакта миллионник Бишкектен деген 450 адам перерасчетко кайрылды беле? Же кайрылган адамдардын баарынын да эмесин арыздары кабыл алынган эмес беле? Анткени бизге ошол убакта көп адам, мен билесиз, Бишкек шаарынын депутаты катары мага мисалы көп адам кайрылганда ушундай болуп калды, жылуулугубуз то свет жагынан чектеп койдуңар, то жылуулук жетишпейт, перерасчет ким кылат дегенде мен баардыгын эле дароо эле биз сиздерге ишенип таянып айтып атабыз да. Кайрылгыла перерасчет кылып берет. Кийин деген мындай сөздөр болуп калды, кээ бир учурларда арыз тиягы туура эмес, биягы туура эмес деп, анан аягында биз да тажап берген жокпуз дегендей болуп калды да. Ошол формасын упростите, пожалуйста, да? Или у вас на местах не все принимали? Имейте в виду, да? Эльвира Жаралбековна, мына азыр мага информация берип атат. Кышында, ошол мезгилде, кыш мезгилинде 140 000 абонентке 9 күнгө перерасчет кылып берген. 140 000. Ошентсеңиз, ато 400 адам деп атпайсызбы? Жок, азыркы күндө дагы калганы бар да, баягы кайрылган, бирок перерасчеттор жүрүп атат. Эми ал кыш бүттү, мындайча айтканда 1 жылдын акчасын төлөйт ошол убакыт. А карызын төлөгөнү келгенде перерасчет кылып беребиз аны. Анан дагы суроо вот ТЭЦты азыр Бишкекке мэрияга өткөрүп берип атасыңар да. Каражат жетишеби? Финансовый часть бардыгы такталды беле? Бишкекте мэрияда улам каражат өздөрүнүкү жок. Эльвира Сурабалдиевна, жылга эле финансирование болуп келген. 7 миллиарддын тегерегинде акча, ошол акча каралган. Ал Бишкек мэриясына өтөбү, Министерство энергетикада калабы, баары бир бул обязательном порядке, мындайча айтканда, акча бөлүнүп берилет. Бул боюнча биз капа болбош керекпиз, Жок, бүгүнкү күндө мисалы Кыргыз теплоэнергонун эгерде 1 миллиард 700 миллион сомдун тегерегинде каралса, ошонун 300 000 эле калды. Калганын баарын финансировать этип берди. Ал 300 000 биз кармап турабыз, жана көмүргө жумшайлы деп. Макул, Талабек Умукевич, дагы бир маселе да. Азыр ГИК боюнча 1000 квартираларды салып жатасыздар. Сиз бияктан азыр мына коллегам суроо берип атат да, эми ал мурдагы кызматы боюнча бул маселени жакшы билет да. Жаңы үйлөрдү туташтырбагыла, кошпогула, эмнеге жаңыларды кошкон туура эмес, ошол элдерге да туура түшүндүрүлө деп атасыз. ГИКте 1000 квартираларды мына Талабек Аскарович конкретно Бишкек боюнча туташтырасыздарбы? Ал азыркы жаңы курулуп аткан үйлөрдүн баары отдельный котельный болот ар биринде. Мисалы, ошол эле городокторго биз азыр бүгүнкү күндөн баштап ошо теплосеть менен чогуу жер бөлүп берип, ошол отдельный котельныйларды курганга, газовый котельныйларды курганга пландаштырып атабыз. Ошолор менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө Талабек Умукевич, давайте так, конкретно. Күзүндө ГИКте, Бишкекте бир нече этаж үйлөрдү бүтөбүз деп атат. Туурабы? Күзүндө элди киргизебиз деп атышат мамлекет жетекчилик тарабынан. Эми айтылган сөздү айтып атам да менчи. Эгер ошол чын болсо, анан кайсы котельнийди сиздер күзгө салып бүтөсүздөр? Талабек Аскарович, теперь это ваша ответственность. Бишкектин депутаты катары суроо берип атам. Ооба, Эльвира Туташтырасыздарбы? Жиргалбековна, бул боюнча иштеп келгенбиз министерствонун алкагында. Азыр ушул жумуш продолжение болот. Кайсы жерде Бишкек жылуулук тармактарга же Бишкек жылуулук энерго туташтырган мүмкүнчүлүк болсо туташтырабыз. Болгон жерде азыр баягы технический инженерный условия боюнча же индивидуальный котельный болот, газовый, же болбосо общий мындай сетевой инфраструктурага кошулат. Мен сизге дагы бир суроо берет элем.
Бишкек шаарында жашаган адамдардын ортосунда мындай градация же бөлүшүү же классификация барбы? ГИКтерге отдельно салып беребиз деп атасыздар. Калган жарандар Жок, кандай? кандай градация жок. Баягы мүмкүнчүлүккө карата кошула берет. Теплосетке кошулса кошобуз, баягы мүмкүнчүлүк болсо, болбосо анда индивидуальный. Эми кандай тарифтер болсо, уже тарифти департамент регулирования тарифной политики бар, министерствонун алкагында ошолор тарифтерди коюп берет по положениям и эксплуатационный затраттарга карата. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени 1-май районунда билесиздер, военный городок, западный автовокзал, мисалы мага кайрылган каттар боюнча жакында эле Мисарош аскери ордодон кайрылышты, үйдүн ээлери, эми жашоочулар кайрылып суранып атышат. А сиздер айтып атасыздар, кому-то отдельно будете строить, а бул адамдарды биз 30 жыл биякта жашап говорит, эми жаңы мамлекет Кыргызстанда айтып атат да, бизди эмнеге кошо албайсыздар деп кайрылат. Жок, алар боюнча тоже эме азыр чисто электричестводо отурган боюнча шаар боюнча 132 үй бар. Булар полностью электроотоплениеде отурат. Булар тоже замещение азыр инвесторлор менен иштеп атабыз. Өзүнчө программабыз бар. Буларга индивидуальный эме котельныйларды кошуп беребиз, газовый котельный. Анда бул адамдарды сиздерге жөнөтөйүн, Ооба, жөнөтө бергиле. Рахмат.